Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Туңгуч президент Аскар Акаев Москвада кандай үйдө жашайт? Садыр Жапаровдун агасы коомчулукка Болот Байгожеевдин чыныгы жүзүн ачууга туура келди. Нарын элинин митингге көтөрүлүп чыгышына кимдер кызыктар? Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып лайк басканды унутпаңыздар. Социалдык тармактарда WhatsApp мессенджери аркылуу чындык үчүн деген группадан Айбек жана Темир аттуу адамдардын Баткендеги ызы-чуу боюнча сүйлөшкөнү тараган. Анда алар Нарын облусунун тургундарын кандай болсо дагы митингге чыгарыш керектигин сүйлөшүшкөн. Айбек аттуу жигит ат башы тынчып калганын айтып, андагы тургундарга кытайларды жаман көрсөткөн видеолорду жиберсе, алардын жини келип көтөрүлүшкө чыгаарын айткан. Эң негизгиси, абабыз жөнүндө эч ким билбеши керек. Нарындыктар өздөрү көтөрүлүшү керек деп айткан Айбек аттуу жигит. Алардын максаты Ат башы районунун тургундарын митингге чыгарып, аларды пайдаланып, абактагы абасын чыгаруу окшобой. Assalamu alaikum, Темке, кандайсың, каяктасың? Алейкум салам, Айба. Азыр Чокталдан чыгып баратам. Темке, ал башым не болду? Тынч болуп калды го? Тигилериңе айтсаң боло. Эртелеш. Ушул терминал менен пайдаланып калбасак, абабызды чыгарыш кыйын болуп калат го дейм, брат. Азыр как раз тем более ат башлыктардын каны кайнап аткан учурда ушу менен пайдаланып калсак жакшы болот да. Ооба, досум, түшүндүрөм. Ал эжекелерибиздин жол полдоруна тыйындары түгөнүп калыптыр. Бир аз себелеп коюш керек болуп атыптыр. Анары кандайсың, барсыңбы? Башынын группалары тынчып калды го. Кытайга каршы видеолорду көбүрөөк жөнөтүп турсаң болот. Мындайда эң негизгиси могу абабыз жөнүндө эч нерсе билинбеш керек. Ат башлыктар өзлөрү көтөрүш керек. Давай анары ушуну уланта бер. Убакыт аз калды, ошол убакытта элди мындай дүрбөтүп туруш керек. 17-синдеги митингге элди көбүрөөк тарткенге аракет кылыш керек да. Ушу Кытайдын шылтоосу менен, терминалдын шылтоосу менен элди катуу дүрбөтө бериш керек уже. Эмне кылсак да ат башлыктарды 2-мартка чыгарыш керек. Айба, азыр ат башлык балдар дагы сомнение кармап атышат. Садырдын балдары келип иштеп жүрөт деп. Ошондо эске алышыбыз керек. Мекенчилдер, мен жанатан бери эмне айтып жатам? Ошонтип жигиттер баарыбыз биригип нормально иштеп койсок, көтөрүлүштү жазап кетебиз. Эң негизгиси ат башлыктардын мээсине Кытайды куюп туруш керек, улам куюпчу, ошондо алар намысынан чыгышат да. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевдин Москвадагы үйүнүн видеосу интернетке тарады. Үйдү маркум Айдар Акаевга батага баргандар тартып алып, өздүк баракчаларына жүктөшкөн. Белгилей кетсек, Акаевдин уулу Айдар 6 февраль күнү жүрөгү кармап каза болгон. Акыркы сапарга узатуу зыйнатына 200гө чамалуу киши катышып, Акаевдин илимий чөйрөдөгү кесиптештери, жакын туугандары жана Айдардын дос тааныштары келген. Мындан тышкары Акаев президент болуп турган учурда жогорку кызматтарда иштеген Аббас Жумагулов, Кубанычбек Жумалиев, Осмон Акун Ибраимовдор катышканы белгилүү болгон. Бүгүн 12 февралда жогорку кеңеште вице-премьерликке Акрам Мадумаровдун талапкерлиги каралууда. Анын талапкерлиги боюнча баяндаманы премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев жасап жатат. Акрам Мадумаров Баткен облусундагы чек ара маселесин жакшы билет. Иш тажрыйбасын, баскан жолун баалап, бул кызматка татыктуу иштеп берет деп ишенебиз дейт ал. Буга чейин Мадумаровдун талапкерлигин жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы тийиштүү комитети жактырган. 11 февралда вице-премьер Жеңиш Разаков берген арызынын негизинде кызматтан бошотулган. Тийиштүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Разаков 2 жылдан бери бул кызматты аркылап келген. Ал чек ара маселеси боюнча иш алып барган. Акрам Мадумаров учурда өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп эмгектенет. Биз бир топ маселелерде жер карап калдык, мен уялам. Мындай пикирин Кыргызстандын мурунку президенти Роза Отунбаева Бишкекте журналисттик иликтөөлөр фонду уюштурган Уланбек Эгизбаев атындагы жыл сайын ыйгарылуучу сыйлыктын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземинде айтты. Экс-президент өз сөзүндө журналист иликтөөчүлөрдүн глобалдык тармагынын аймактык редактору Ольга Симоновичтин келгенин чоң жетишкендик катары баалады. Биз акыркы учурларда бир топ маселелерде жер карап калдык. Тышкы иштер тарабында билбейм, мен уялып жатам бир топ маселелерден. Азыркы заманды түшүнө турган, курс жазган адамдар бар экенине ишенем, деди Отунбаева.
Абактагы Садыр Жапаровдун бир тууган агасы Сабыр Жапаров. Жапаровдордун үй бүлөсү бирөөнү жамандагандан алыс жүрөбүз. Жалпы журтка Болот Байгожоевдин чыныгы жүзүн ачууга туура келди деп Facebook баракчасына билдирүү жарыялады. Урматтуу мекендештер, биз Жапаровдордун үй бүлөсү бирөөнү жамандап, курулай каралагандан дайыма алыс жүрөбүз. Бизди каралап жаткандарды карап туруп, кээде жооп да бергим келбейт. Себеби ал пенденин деңгээлин көрүп туруп, бул адамга теңелбей эле коелучу. Кудай өзү таразалайт деп коебуз. Бирок жакындан бери Болот Байгожоев деген пенде чыгып алып, карандай калптарды айтып, биздин үй бүлөнү каралап жатат. Жооп бербей эле коелу десек, айрым адамдар ишенип алышат экен. Ошондуктан жалпы журтка Болот Байгожоевдин чыныгы жүзүн ачууга туура келди. 20 жылдан бери бул пендеге теңелбейли деп келгенбиз. 1993-жылы 14 юридикалык фирма Скол Инвестбанкты ачып, Байгожоевди председатель кылып шайлашкан. 2001-жылы баш прокуратура тараптан банкка иш козголот. Себеби депутаттыгынан чиренип, миллиондогон сом госпошлина жашырып төлөбөй жүргөн экен. Анысынын баары билинип, аш-малтай чыгып калат. Ишти ошол мезгилде прокурорлор Канат Аманкулов менен Учкун Каримовдор тергеген. Алар жакшы билишет. Ал убакта бир тууган карындашым Райкүл Жапарова ошол банкта вице-президент болуп иштетиле. Болот Байгожоев карындашыма: "Сени көп болсо 500 киши тааныйт, мени бүткүл Кыргызстан тааныйт. Иштин баарын мен кылгам деп, сен өз мойнуңа алып түрмөгө отуруп тур. Мен сени кийин чыгарып алам" дейт. Албетте карындашым көнбөйт. Биз Садриним экөөбүз Болот Байгожоевке кирдик. "Болот байке, мунуңуз болбойт. Пошлинаны как положено төгүңүз дагы таза иштешиңиз" дедик. Албетте ал бизге ар кандай нотацияларды окуп кирди. Биз болбойт деп чыгып кетип калдык. Карындашым ошондон кийин 2001-жылы жумуштан өз арызы менен бошоп кетти. Ошол күндөн баштап Болот Байгожоев бизди көрөйүн деген көз жок. Туш келди жамандап жүрөт. Анын миллиондогон госпошлина төлөй жашырып жүргөн үчүн биз күнөөлүү эмеспиз да. 2005-жылы банкта биздин акциясы 10% болчу. 2006-жылы Байгожоев биздин акциябызды 6%га түшүрүп койду. Анысы аз келгенсип 1996-жылдан бери бир тыйын дивиденд алган жокпуз. Ошондон улам 2006-жылы биз акциябызды биржа аркылуу кулактандыруу берип сатып жибердик. Ошондон кийин банкка эч кандай тиешебиз жок. Азыркы жогорку кеңештин депутаты Чынбай Турсунбеков 2005-жылдын аягында банктан 43% контрольный пакет акциясын сатып алган. 2007-жылы ал да өзүнүн акциясын сатып жиберет. Ошондон кийин Болот Байгожоев менен Чынбай Турсунбеков экөөнүн ортосун карамышы каралайт. "Сен акцияңды мага сатпай, башкаларга сатып жибердиң" деп күнөөлөп жүрөт. Азыр Байгожоев Максим Бакиевдин кишиси Надель сатып алган деп жүрбөйбү? Албетте контрольный пакет акциясы кимде болсо ошол кожоюнду кылат да. Банкты жаңы акционерлер башкара башташат. Болот Байгожоевдин өзүнүн акциясы эч нерсе чечпей калат. Ошондо Байгожоев өзү Максим Бакиевдин адамдары менен келишим түзүп, акциясын сатып акчасын акталай алат. Ал 2010-жылда төңкөрүштөн кийин менин акцияларымды тартып алышкан деп прокуратурага арыз берип, бирок өз колу менен акталай алган акчаларынын келишимдери дүмүрчөктөрү чыгып, ал калпы суу кечпей уят болуп калган. Мындан сырткары 2010-жылдан кийин Байгожоевдон бюджетке 27 миллион сом өндүрүлсүн деген соттун чечими бар. Мына ушул күнгө чейин 1 сом дагы өндүрүлгөн жок. 1 сом бюджетке төккөн жок. 2007-жылы банктын акционерлери менен карындашымды банкка председатель кылып шайлашты. Банк ачылгандан баштап иштепсиз, жумушту жакшы билет экенсиз деп ал өзү эле барып отуруп алган жок. Эл сыяктуу эле эмгек акыга иштеди. Карындашым артта калган банкты биринчи 10 банктын катарына кошту. Жылына банк 35-50 миллион сом киреше алганы барлык финансылык отчеттордо көрүнүп турат. Сиз башкарган убакта 150 миң сом кире алчу. Эми 20 жылдан бери Болот Байгожоев башы ооруган күнү эле Жапаровдор банкымды рейдерство кылышты. Бакиевчи же Бакиевдин акча алып атат, 46 миллион салык төкпөй койгон деген калпты айта берип тажагандай деле болду. Мунусун дело номери менен вечерний Бишкек кестерине кайра чыгаргандан тажабайт. Бул айткандарын Атамбаевдин убагында биздин айылдагы тооканабыздан баштап бешиктеги баатырыбызга чейин текшерип, чындыкка дал келбегенин көрүштү. Бул калптары суу кечпей калганын көрүп, эми жаңы калпты ойлонуп чыгыптыр. Эми Бакиевтерге Чынбай Турсунбековду бизди кошуп түшкө кирбеген 5 миллиард долларды чаптап жабыштыра албай алек болуп жатат. Маалымат каражаттары Байгожоевди банктын түптөөчүсү кожоюн деп жазып жатышат. Деги эле түптөөчүсү экендигин далилдеген бир документи жок колунда. Түптөөчүсү акционерлер банкты түптөп жаңы ачып жатканда Байгожоевдин бир да акциясы жок болчу. Азыр 10 жыл мурдакы эл жок, баары калп менен чынды таразалай билип калышты. Банктан жасалма документтер менен кредит оформить этип, акция алып айгансыз. Бул боюнча өзүңүздүн арызыңыздын негизинде козголгон иштин ичинде 8 томдун 10-11 баракчада уставной капитал боюнча банктын законун одону бузгандыгыңыз жөнүндө 8 томдун 9 баракчасында Натс банктын текшерилген актысында жазылып турат го. Акциялар боюнча законду бузганыңыз үчүн
Финнадзор 10 000 сом административдик штраф салбады беле. Андан сырткары сиз банктын закондорун бузган иштериңизге козголгон кылмыш иши номер 150-07-74 турат. Комтордон Ысык Көл областынын өнүгүүсүнө деп түшкөн $1 миллион акчаны банкка алыпсыз. Бүгүнкү күнгө чейин Ысык Көл фондуна 1 тыйын кайтарып бербепсиз. Кайда кетти ал акча? Эмне үчүн аларды айтпайсыз? Садыр Жапаров чыгып калса ушунун баарын ачат деп коркуп жатасызбы? ЖМКларга жалгыз чыгып алып бизди каралайсыз. Түз эфирге чыгып чындыкты бетке айтышалы десем качып кеттиңиз. Урматтуу мекендештер, Атамбаевдин бийлигинин учурунда Садыр менен соодалашыш үчүн карындашым Райкүлгө жасалма кылмыш ишин козгошту. Ал эле эмес үй бүлөбүз менен ур токмок алышып баарыбызды камашты. Мен ишенем бүгүн болбосо да акыры бир күнү чындык жеңет деп Байгожоев окшогондор өз жазасын сөз салат. Кудайга койдум деп Садыр Жапаровдун бир тууган агасы жазып чыкты.